Баткен шаарынын Чет Булак кварталында жаңы конуштун тургундары ашар жолу менен суу түтүгүн тартышууда. Жергиликтүү шаардык бийлик 3 чакырым алыстыктагы куурдан суу тартуу үчүн 130 000 сомдук каражат бөлгөн. Бирок бул жаңы конуштагы элдин сууга болгон муктаждыгын толук чечпейт. Ошондуктан бул маанилүү иште алар да көмөктөшүп жатышат. Биздин салым суу чыгарууну жеңилдетет дешет шаар тургундары. Сөз кабарчыбызда. Бул Баткен шаарындагы Чет Булак жаңы конушунун тургундары. Алар ашар жолу менен суу түтүгүн тартышууда. Бул аймакта таза суу түйүнү болбогондуктан 3 чакырым алыстыктан өткөн куурдан бир түйүн түтүгүн тартып келүү аракеттери көрүлүүдө. Биз ушул жергиликтүү эл ушул жакта мындай таза суу жок болчу. Анда элдер ташып ичкени ташып ичет болчу, сатып алганы сатып алып ичет болчу. Ошол таза суу жок болчу. Азыр ошо жергиликтүү эл мэрия тарабынан шланги берилген экен. Жергиликтүү эл өзүбүз ашар жолунда ушул линияны тартып, таза суу линиясын орноштуруп атабыз. Буга чейин жаңы конуштун тургундары сууну алыстан ташып келип убара тарткан. Элдин сууга болгон муктаждыгын аз да болсо жеңилдетүү максатында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 130 000 сом бөлүнүп, ашар жолу менен суу түтүгү тартылууда. Баткен шаары мына Чет Булак кварталынын түндүк жагында 100 000 кубтук резервуар курулатабыз. Ошо курулса, мен ойлойм бир апрель айларынын ичинде бул шаарча эмес, ушул жердеги тегеректеги башка үйлөрдүкүдө, жеке менчик үйлөрдө баарында 24 саатка суу берилет деген пландарыбыз бар. Акыркы жылдарда Чет Булак кварталындагы жаңы конушта элдин саны өсүп жаткандыктан шаардык бийлик бул аймактагы суу маселесин биротоло чечиш үчүн сыйымдуулугу 1000 куб болгон суу сактоочу жайды курууда. Эгерде жергиликтүү бийликтин бул аракети ишке ашса, анда жаңы конуш менен кошо Чет Булак кварталынын сууга болгон көйгөйү биротоло чечилет. Бул Баткен шаарында ошо жүрүп аткан таза суудун жалпы суммасы 30 миллион евро. Ошо бул 3 траншка камтылган. Бул жалпы проект өзү 30-жылга чейин деп белгиленген. Белгилеп өтсөк, Баткен шаарында таза суу тартыш болгондуктан күнүнө 2 сааттан гана суу берилет. Аймактагы маселени чечүү максатында 10 жылдын ичинде 30 миллион евро бөлүнүп, Баткен шаарынын эли үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болот. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.